Bulbulum ay, bulbulum ay, bulukkan gurgurum ay. Bul geçte günün basbay, buluktun nege monçaң ey. Bulbulum, bulbulum ay. Жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет. Кезеле да калган таң атып, ал кездештик ажолду баратып. Girme kaş sulu beş kökül oldu, kıyalımda jaratıp. Eң birinci кезекте мен кечикпегенди жакшы көрөм. Анан башка кишилер дагы эгер мага бирдек убада кылса, ошону кечикпей жасаганы мага жагат да. Көбүктөң эмеси гөлдөсүң, көз жеткис алысой жердесиң. Жакшы иш кылсаң деле жаман деп айтып өргөн. Бирок мен жашоомдо өтө аз кездешти. Мени ыза кылган агайларым дагы болгон жок. Деги эле коллегаларым жашоодо көп адамдар мени ыза кылган жок. Акчөлмөк программасынын бүгүнкү кечтеги кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын ырчысы Өмүрзак Кайыпов агабыз келип отурат. Кутман кечиңизбен, саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Өмүрзак ага, адамдын жашоосунда бир эстегенде бир жүзгө жылмайып тартуулай турган, анан бир ошол күндөргө кайра барууну кыялдан эңсеген учур болот да. Сизде да ушундай болобу? Албетте. Андай күндөр болбосо болбой калат да. Бактылуу өмүр болбойт. Бактылуу күндөр гана, сааттар гана болот дегендей. Бул олмол төкмөл дүйнөдө Кудай Таалам сыноосу менен берген. Көйгөйлөрү бар ичинде. Анан ошонун ичиндеги жыргал күндөр Кудай Таалам сага ыр, күлкү, шаң, жүрөгүңө кубаныч берген күндөр албетте эсте болот да. Анан ал күндөргө кайрылып баргың келет, бирок тилекке каршы биздин бир аз 5 күндүк жашообуз ушундай, өткөн күндү таптакыр артка кайрый албайбыз. Ошон үчүн ар бир өтүп аткан күндү баасы менен кайрылып келбесин билип, баалап барктап өткөзсөк, жашообуз маңыздуу болот деп ойлойм да мен. Урматтуу теле көрүүчү, Өмүрзак Кайыповго сиздин кызыккан суроогуңуз, жылуу пикириңиз болсо байланышка чыгыңыз. 5927 шаарыбыздын коду 312 жана WhatsAppка 0995 23 20 81 номуруна SMS билдирүү калтырсаңыз болот. Байланышка чыгардан мурда сөзсүз түрдө бирдигиңизге бир көз жүгүртүп, өзүңүздү сынагыдан олагыраак кармап байланышка чыгууңузду өтүнөт элек. Түз эфирде 5-каналда Акчөлмөк программасын көрүп жатасыздар. Өмүрзак ага, балалык тууралуу, өмүр тууралуу сүйлөшүп атпайсызбы? Мисал үчүн мектеп учурунда же болбосо мектеп курагынан өтүп жогорку окуу жайга келгенде кайсы бир мугалимге ызаланып же болбосо өзүңүздүн ошол мектеп курагыңызды сурайынчы окуу жайга келгенге чейин баа үчүн мектептеги ошол мугалимди сизди туура эмес баалаган үчүн ызаланган учур болду беле? Мен өзү жашоодо өзүмө башкача баа берем да. Эгер чынында да ошентип ызалантып, мен кылган эмгекке баалабай аз баа коюп койсо, мен ошону туура көрөм жашоодо. Эмне себептен? Демек мен күнөөлүүмүн. Мен ошол мугалимби же бир кандайдыр бир адамбы мага баа беришине төмөн баа берип атса, мен ошого себепкермин. Анткени мен анын оюндагыдан жогорку деңгээлде чын жүрөгүм менен, пейилим менен ошонун мага берген тапшырмасын же менден угайын деген сөзүн анын канааттандырарлыктан да жогору деңгээлде берсем экен деп тилейм да. Анан бирок болот, пендечиликте болот, жакшы иш кылсаң деле жаман деп айтып өргөн. Бирок мен жашоомдо өтө аз кездешти. Мени ыза кылган агайларым дагы болгон жок. Деги эле коллегаларым жашоодо көп адамдар мени ыза кылган жок. Же жанагыл себептен. Мен
Мен егер критикаласа, менин терс мүнөздөрүм айтса, кыла албаган иштерим айтса, тетиринче мен туура кабыл алам. Мен үй бүлөмдө дагы терикпейм да, үй бүлөмдө дагы мындай өзүм бир туугандарым, жакын адамдарыма катаалыраакмын да, тетиринче аларды көп талап кылам дагы, ал эми мындай тууган эмес, сырттан тааныштарга мындай чоочун адам катары жок, мен өтө катуу баалап талап кылсам болбойт деп кичине баягы катуу талапты жакындарыма гана коем да. Ошонун ичинде мен өзүмө да талапты ошондой коем. Ошон үчүн өмүрүмдө ыза болгон күндөрүм дээрлик аз. Өзүңүздө жашоодо эмнелерди көп талап кыласыз өзүңүздөн? Мен өзүмөнбү? Мен колуман көп деле нерсе келбейт, бирок эгер бирөө ишенип бир иш тапшырган болсо же бир жака чакырган болсо, эң биринчи кезекте мен кечикпегенди жакшы көрөм. Анан башка кишилер дагы эгер мага бирдеке убада кылса, ошону кечикпей жасаганы мага жагат да. Балким чоочун адамдарды мен бир жумуш талап кылып анан кечигип атса, балким күтүшүм мүмкүн. Ал эми мен өзүм жакын адамдарым күттүрсө, мен күтпөйм. Анткени мен бир туугандарым, өтө жакын адамдарым көнүп калган. Эгер мен бир ишти болжошсом, абдан көп күткөнүм 5 мүнөт болот. 5 мүнөттүн ичинде кечиксе, мен башка ишке кетип калган болом да. Ошон үчүн эгер 5 мүнөт өтүп кетсе, алар келбей деле коет, кетип калды деп коет да. Башка жумуш планын кыла берет. Демек, мен көбүнчө тактыкка басым коем. Анткени колуңан эч нерсе келбесе дагы, бирок бардык ишти да убактысында барып, убактысында кылганга аракет кылсаң, баары бир иш көп бүтөт. Аягына чейин бүтөт, жакшы бүтөт. Буга мисал, мен бала кезде оор иштерди көп кыла албаймын. Оор көтөргөнүм комуз болуп. Бирок студент кезде каникулда айылга барып калчу элек. Айылга барганда мен агаларым, ошол жерде жакын туугандар чөп чабышат. Алар чөп чапканда мен алардын астына туруп чаба албайм да. Мен өзүмчө бир жөөк түшүрүп алам да ортодон, алыс жактан өзүмчө чаба берем. Кечке чейин чөп чабабыз. Алар деле менче чөп чапкан болот, мен деле ошолорчо чөп чапкан болом да. Себеби мен жай тынбай иштей берем. Алар өтө күчтүү иштеген менен тамак ичип, жарма деп коет бизде атайын. Сонун кылып аш элек жарманы ичет да кетмен төбөдө. Жарманы бышырып катыктап алам, жарма чишип, тамак чегип сүйлөшүп отура берет да. Мен сүйлөшпөйм, тамак чекпейм, тынбай акырындан иштей берем. Кечке чейинки бүткөн жыйынтык бирдей эле. Алар деле ошончо чөп чапты, мен деле ошончо чөп чаптым. Мен ошол кыбыраган кырашат деген принципте иш кыла берем. Эң жакшы. Элибизде айтылган бир жакшы сөз бар эмеспи? Эгерде сенде канчалык адүскөй болбо, канчалык сени эл жакшы көрбөсүн, бирок жумушка болгон жоопкерчилигиң жок болсо, анда сен эч ким эмессиң депчи. Бул сөздү айтып жаткандын бир себеби Өмүрзакаев агабыз бүгүнкү эфирге дагы тактык менен 15 мүнөт эрте келди. Туура. Урматтуу теле көрүүчүлөр, 5-каналда түз эфирде Акчонок программасын көрүп жатасыздар. Студиябыз мейманы Өмүрзакаев агабыз. Өмүрзакка келиңиз, анда комуздун коштоосунда жалпы көрөрмандарга бир урсун. Жакшы болот. Анда Залкар өнөрпоз инсан Элмирбек Иманалиев деген ийини досум бар эле, замандашыбыз. Тилекке каршы бул дүйнө менен кошо айтышып кеткен, иманы саламат болсун. Ушул Элмирбектин чыгармачылык жолун абдан сыйлайм. Көп тараптуу өнөрпоз эле. Ошонун өмүрүнүн акырында ырдап калган, өмүрүнүн акырында чыккан ырларынын бири Жан болуп жашап мен десиң деген чыгармасы бар, лирикалык чыгармасы. Ошону аткарып берейин. Sen gelip kaysı sezimge saldın oy bir bölüm özünden çık
кайраңы от болуп жалыным турмуш жабалсай жашаймын кызылай жашаймын кызылай чок болуп жашырып катып ичиме жан сырым айтпаймын кишиге сейилдеп чыгам аламды сен кирген түнүң ой сен кирген түнүңө түшүмө көбүктөң эмеси көлдөсүң көз жеткис алысой жердесиң жар болуп жашап андасың жан болуп жашап жан болуп жашап мендесиң жар болуп жашап андасың жан болуп жашап жан болуп жашап мендесиң жар болуп жашап андасың. Бале, кол чабалы. Элибизде айтылган сөз бар эмеспи? Эгерде сага бир акын ашык болуп, сүйүң махабатка жетпей калган болсо, анда эч кайгырып капалаудун кереги жок. Анткени ошол акындын ар бир ырсаттарында сен жашайсың депчи. Тарых болуп, тарых болуп жашайсың деп. Элнурбек Иманалиев агабыздагы көп кырдуу талант, ошол менен бирге эле элибизде ысымы муундан муунга ырлары аткарылып турат деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Тарых болуп калды Элнурбек. Тарых болуп калды. Элнурбек Иманалиев тууралуу ушул ар бир ырлары улуу муунбу, орто муунбу, кичүү муунбу бүт баары мындай бирден менен уга турган. Өнөрлүү инсандын комуз ойнойбу, аккордеон желкияк тартабы? Сүйлөгөн же болбосо жөн эле, керек болсо. Бүт баары, мисалы ушундай алып келгенде, төрт тарабы төп келишкен талант. Бул жерде баягы тарых жаратып, анан тарыхта калуу бул өзү бир чоң эрдик да. Тарыхта каламдап аракет кылба, тарых жарат деп коет да, сен өзүң айтпадың. Тарыхта каламдап аракет кылуунун өзү бул туура эмес нерсе экен. Болгону тарых жаратсаң, вот ошондо чыныгы тарых болот да. Сен жогоруда сонун нерсе айттың, Элмирбектин ар бир чыгармасын, ар бир муун угат.
жүрөктөн чыккан нерсе жүрөккө жетет. Керек болса кичине баланы деле коркуткун келсе, мында ойноп коркутуп атсаң, же тамашалап коркутуп атсаң, ал бала коркпойт. Ал эч нерсени деле билбейт. Бирок чындап коркутсаң, чындап чаба турган болуп, ура турган болуп, сенин көзүңөн агрессия чыкса, коркот да бала. Демек ал чын жүрөгүнөн коркутуп атат да, мындай мен аябай катаал салыштырма кылып атпаймынбы? Ошонун баары жүрөктөн да. Чыгарманы дагы чын жүрөгүңдөн жаратсаң, ал бардык муун, анан ошол эле муунга эмес, дагы кийинки келечек муундар, тарых 2 кылым, 3 кылым, 5 кылым, 10 кылымдан кийинки муунга тургандагы чыгарма болуп калып калат. Анткени ал жүрөктөн чыккан да. Элмирбек бардык чыгармасын жүрөктөн чыгарат эле. Мен эми аттарын айтпай эле коеюн. Азыркы кезде абдан жакшы араны жүрүп аткан жигиттердин бири бир жерде чогуу отурсак, Элмирбек байке мага ырчыга бербейсизби, ырдайын деп калды эле. Күлгөндө да бир какшык эмес, бирок ошого тете күлдү. Мен сенин сурооң боюнча мен чыгарма жаратып бере албайм да. Ал менин жүрөгүмөн чыкса анан чыгарма болот да. Анан сенин каалооң мындай деп мен чыгарма жаратып койсом, ал чыгарма болбой калбайбы деп жооп берген да. Абдан эле аптактуу, даңктуу жигитке. Демек, Элмирбек жаманбы, жакшыбы чыгармалары жүрөгүнөн чыккан. Демек ал жакшы чыгармалар болуп, бүгүнкү күндө ар бир чыгармасы жашап атат. Көрөрмандардан келип түшкөн SMS билдирүүлөр, жылуу пикирлер бар. Акыркы сандары 175 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Өмүрзак ага, ишиңизге ийгилик болсун. Ырларыңызды сүйүү менен, берилүү менен угабыз. Өзгөчө Дана кызды мүмкүн болсо Асанкалы Керимбаевдин же болбосо Малик Аликеев агаларыбыздын ырларынан болсо дагы ырдап берсеңиздер сонун болот эле. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, сыйлайбыз деп 175 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ассаламу алейкум. Сизди баягы не деп коет? Достордун арасында тамашалашат го. Ошону жазыптыр. Өмкө ийгилик сага, сен ар дайым жакшылык коштоп жүрсүн. Мүмкүн болсо жагымдуу чыгармаларыңан дагы бир сиңил таштап берсең деп акыркы сандары 739 менен аяктаган абонент. Өмкө дегенди караганда ошо сиздин теңдишиңиз окшойт. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен 5-каналдын жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз дейт Өмүрзак мырзага. Ден соолук каалайбыз. Азаматсыз, чындыгында сизди ырларыңызды, талантыңызды сыйлайбыз. Опера жана балет театрынын солисти Мурат деп акыркы сандары 703 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кудай буйрса, Өмүрзак аке, ушул орозонун аяктоосу менен сизден бир угармандар үчүн, көрөрмандар үчүн, жалпы эле ушул музыка ишкоозлор үчүн жакшы бир концерт берген турасыз. Кудай буйрса. Аталышы дагы мындай адамды ойлондо турган аталыш экен да, муундан муунга депчи. Эмне себептен мындай ат койдуңуздар? Негизи биз өнөр тартуулайбыз да көрөрмандарга. Ал эми бул уңгулуу өнөр. Бүгүн келип эле мен өнөрпөс болуп калган жокмун. Же кандайдыр дагы бир өнөрпөс, өз эле өнөрпөс болуп калган жок. Заматта эле, андан мурдагы муун бар да, ошол өнөрдү алып келген. Андан мурдагы муун бар. Ошолордон таасирленип, ошол өнөргө сүңгүп кирип, ошол өнөрдү жолдоп, анан өнөрпөс атка конгон да. Демек, өнөр муундан муунга өтүп турат. Мен могу жеке чыгармачылык концертимди берерде мен де ошо улуу муундан тарбиялангам, таасирленгем. Бирок алардын деңгээлинде эмес да албетте. Бирок антсе дагы мен ошол өнөрдү алып жүрүүчү инсан катары, ошо улуу муундан калган өнөрдү улантып аткан инсан катары гана мурда муун болгон, ошол муунду улантып келаткан Кайыпов Өмүрзактын жеке чыгармачылык концерти дегендей кабыл алганга болот. Өнөр муундан муунга өтүп турат. Бул өнөрпөстөн өнөрпөскө. Алгачкы жеке концертин деп атпайсызбы? Айтпаңыз. Буга чейин Өмүрзак Кайыпов каякта жүрдү, эмнеге концерт койгон жок? Өмүрзак Кайыпов өтө жалкоо инсан, Анан чыгармачылыкка колдон келген аракетин кылат, бирок жалкоолугун дайым айтам. Аскат Мусабеков деген өнөрпөс иним бар, чыгармачыл. Күлдүрдү ал дагы.
bir улуу инсаныбыздын эми атын айтпай эле коеюн. 70 жашында концерт берип, мен тушоо кесүү концертим деп күлдүрдү эле. Анын сыңарында систин дагы жарым кылымдан ашкандагы тушоо кесүү концертиңиз турбайбы деп күлдүрдү. Чындыгында менин тушоо кесүү концертим болуп атат. Мен бул жолга чейин ушул өнөр менен жүрүп, бирок жеке концерт бербептирмин. Анан бир жети элдин алдындагы милдетим деп дагы Кудай буйруса аракет кылып, мына ушул апрель айынын 26 числосунда жеке концертти бергени турам. Кудай буйруса жалпы өнөр күйөрмандары, өнөр сүйгөн инсан уул кыздарыбызды көрүп, көңүл ачып, күбө болуп кеттиңиздер деп чакырмакчымын. Өмүрзаке, ушу концерттин ички мазмуну тууралуу дагы азын-аулак кеп калабыз. Толук форматка өтпөй, сөз түргөн да эткени. Толук форматты угармандар, көрөрмандар келип көрүш керек. Чоң залдан, филармониянын залынан бир эргүү менен, рахат алуу менен көрүш керек. Ага чейин көрөрмандарыбыздан сунуш, сурануулар, өтүнүчтөр болду. Асанкалы Керимбаев же болбосо Малик Аликеевдин кайрыктарынан жакшы болот. Асанкалы агайыбыз аткарып келаткан Акинге деген чыгарма бар. Бирок бул ырдын автору биздин кетмен төбөлүк улуу өнөрпоз инсан Текебай Мураталиев деген атабыз болгон. Текебай ата деп коебуз биз аны. Мен көрбөй калдым, тилекке каршы. Керемет өнөрпоз болгон экен. Ошол кишинин ырын муундан муунга өткөзүп, биздин заманга алып келип койгон Асанкалы агабыз да. Ошол Акинге деген чыгармасын да берейин. Текебай атабыз комуз менен ырдаган экен. Асанкалы агабыз аккордеонго салганда. Gezele da kalgan taң atıp, al gezdeştik acıldı baratıvay. 20 kaç sulu 5 kökül oldu kıyalımda caratıvay. Ötseken degen ömürüm aldın özüngön özümü canaşır. Al артыңдан барсам бакчага, колуң башкагаңай, жалынып сүйүп жатыпсың, аның жактырбай сени жатса даңай. Сүйүнүн ай күч ай керемет, алда жалында тураң башка Ata minsem ottovoy, kıyakı elle butu toktobötey. Kırgızdan sulu köp gördüm, kantem kılığı sağan okşubötey. Kırgızdan sağan okşuböt, 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 takır okşuböt. Bale.
Болчу урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын бүгүнкү кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын ырчысы Өмүрзак Кайыпов агабыз. Бүгүн кечте жалпыңыздарга жагымдуу чыгармалар тартуулап жаткан учуру Өмүрзак Кайыпов агабыздын жеке концерти Муундан Муун каталышындагы концертине жалпыңыздарды 26 апрель күнү кечки саат 18:30-да жандуу менен коштоло турган ушул нукура кыргыз ырларын келип угуп жан дүйнөңүзгө музыкадан рахат алам дей турган болсоң сунуштайбыз. Ошол менен бирге эле Өмүрзак Кайыповдун бул жеке алгачкы концерти болуп жаткандан кийин өзгөчө концерт болот деп ишендүү түрдө айта алабыз. Анткени Өмүрзак агабыздын өнөрүнө ушунча жылдан бери, ушунча убакыттан бери көп болуп келатабыз. Бул жерде өзгөчө эмоция менен коштолгон концерт болот деп айтсак эч жаңылбайбыз. Антан баарыңыздарды чакырабыз. Өмүрзак ушул концерттин жүрүшүндө баягы эл азыр ушунчалык жандуу үнгө, анан салттуу ырларга көбүрөөк басым жасап атпайбы? Тояштарда байкап атабыз. Азыр өтүп аткан концерттерден элдин кабыл алуу аябай жакшы болуп атат да. Өзгөчө жандуу концерттер, ошол эле филармониянын чоң залында өтүп аткан концерттерге барсаң, эл кол чаап концерттин убактысы бүтсө деле кайра дагы суранып бир кошумча ырлар ырдалып атат да. Бунун бирден бир себеби ушу эл нукуралуулукту баалап, ошол нерсени бир кадырлап жаткандай бир сезим калтырат да мага. Сөзсүз ошондой болуш керек. Болгону бирок биз ал элдин эркин эмес, ошого каршы фонограмма деген нерсе ойлоп табылып, ал шөкөттөлгөн кооз кулакка гана жакшы угулуш үчүн элдин табитин ошого көндүрүп койгонбуз. Бирок түпкүлүгүндө ал чыныгы адамдын өзүнүн үнүн ошол жердеги мүмкүнчүлүгүн каалайт чындыгындачы. Бул убакка чейин мындай ырдабасын деген мыйзам жок болчу да. Ошон үчүн баягы кооз үндөрү менен жеңил болсун үчүн жастырып алып ырдай берет эле. Мына биздин Улуттук филармония сентябрь айынан бери, сезон ачылгандан бери бул мыйзам чыкканга чейин эле филармонияда фонограмма менен ырдоого тыюу салынган. Ал эми мыйзам жаңы жыл жаңырарда декабрь айында чыкты да. Биз сентябрь айынан бери эле филармонияда жалаң жандуу менен концерт коюп келатышат. Туура айттыңыз, айырмасы ага чейин эле мен укчумун. Ага чейин эле фонограмма менен ырдалган концерттердин арасында бир 3-4 инсан жандуу ырдап калчы. Мен ошондо өзүм карап отуруп туруп анан элдин кол чабуусын, элдин кабыл алуусуна өзүм көңүлүмдү бурчумун да. Фонограмма менен ырдагандарга бирдей кол чабылат немеде. Өзүнүн стандарты бар да. Ал эми жандуу ырдап аткан киши ал музыкалык тилде фальш деп коет. Балким жеткизбей ырдап атат. Же адашып калган күндө дагы ошону да колдоп кол чаап беришет дагы, бүткөндөн кийин таптакыр башкача кол чабылат да. Демек бул эмнени айтып атат? Элдин эң сөзү ошол учурда ошол өнөрпөстүн акыбалы кандай ырдап берип болот? Мына ошону уккузу келет. Жогоруда сонун нерсени айттыңыз. Азыр филармониядагы концерттердин баары жандуу өтүп аткан үчүн башкача деңгээлде кабыл алып, башкача угуп атышат көрүүчүлөр. Агылып келе баштады. Ар бир концерт жок дегенде 70-80% эл келип көрүп атат. Мурда фонограмма менен биз 50%, 10% толбогон концерттер болчу. Азыр 70%тан жогору келип атат эл. Мунун өзү эл ошо жандуу менен ырдаган өнөрпөстөрдү сагынып калгандан кабар берет да. Жана биз ушу студент болуп шаарга жаңы келгенде Кыргыз драма театрына студенттерди атайын бекер билет менен алып барчу эле да. Баягы зал толтуруш үчүнчү. Азыр барсаң, Кыргыз драма театрында билет жок да. Сон. Билет жок. Менде да ошондой болду. Филармонияда деле баягы барсаң, концертке барайын деп барсаң, кассада билет калбай калган болот да. Анан эмне кылам, кандай болот десең, баягы немелер айтып калышат, кассада отурган эжелерчи. Эртерээк алыш керек. Азыр мурдагыдай болбой калган депчи. Анткени мурдагыдай келип эле концертке билет алып кирем дей турган болсоң, анда адашасың, анда көчөдө каласың. Элдер келип. Мен ошондой болдум. Мен бир жума мурда бир спектакльга, биздин Академиялык драма театрында бир спектакльга бир жума мурда билет таппай койдум көрөйүн деп. Бир жума мурда билет жок сиз айткандай. Батышта, батыш өнүккөн өлкөлөрдө ал опера болобу, ал классикалык музыка болобу, же фольклордук топпу, же спектакльбы 1-2 ай мурда билет калбай калат өнүккөн өлкөлөрдө.
Биз ошолго барышыбыз керек. Анткени маданият менен биз элди тарбиялашыбыз керек. Элдин аң сезимин улуу чыгармаларды коюп, ошолорду спектакль кылып коюп, же болбосо концерттерди ойлонуштуруп, театралдаштырып, бир айтайын деген ой менен ошол концертти көргөндөн көрөрман сабак алып, жашоодон бир билбеген нерсесин үйрөнүп кете турган кылып коюш керек да. Анан ошондой кызыктуу концерттер болгондо дароо реклама чыкканда билеттерин алып койгонго аракет кылам. Келечекте бул нерсе мен болот деп терең ишенем. Түз эфирде 5-нчи каналдагы чөнөк программасы байланышта көрөрманыбыз бар. Кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутманды кечиңиз менен кош келипсиз, апа. Угуп атабыз сизди. Токтогулдан болот эле ушуга мындаган ошо Эрмебектин ырымызды атат. Чоң рахмат балам. Ömrüm uzun olsun, örüşün cayık olsun. Kulduk, var bolunuz. Balavasının hurmatçılığını gör balam. Çoğun rahmat. Baktılı talaylı olaylar. Var bolunuz. Oşo geçtip koyunumuzda mün jolu rahmat balam. Anam da bir nerse, oşo balam 8'inde tuğuldu ya, ortanını tuttuktap kestim bolu. Мүмкүнчүлүк берели, апа, келиңиз. Ulan balamdın tuğulgan günü kutlu ayandı olsun ötüp geçse dahi men oşo balamdın ömrü uzun örüşü cayık baldarının urmatçıyın görsün balam. Oşo Рахмат, апа, айтканыңыз келсин. Расылык билдирели. Бар болуңуз. Ömrü uzun bolsun, baldarının urmatçıyın görsün aylanayın. Oşoğu min jolu rahmat silerge. Ulan balamdın. Рахмат, апа, расылык билдирели. Бар болуңуз. Mağkullar. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Балаңыз сизге тирек, жөлөк болуп, сизди бактылуу каарылыкка бөлөсүн. Бар болуңуз, апа. Көрөрмандардан келген билдирүүлөр бар. Кутман кеч, Өмүрзак мырзага ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Алдыда өтө турган концертиңиз анчлаг менен өтсүн. Керемет аткаруу, кайталангыс, талант бар болуңуз. Сыйыбыз сизге чексиз деп акыркы сандары 011 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсү калтырган. Саламатсыздарбы, Өмүрбек ага, ишиңизге ийгилик болсун. Алдыда өтө турган, боло турган концертиңиз жогорку деңгээлде өтүүсүндө тилектешпиз. Концертиңизге билетти алдын ала кайсы жактан сатып алсак болот деп акыркы сандары 336 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Маалымат беребиз. Бул тууралуу азыр байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кутманды кечиңиз менен. 5-нчи каналдын жамаатына салам жазды. Мен Өмүрзак Кайповдун Түрдүган агасы болом. Кош келипсиз. Атым Багындыр. Кош келипсиз. Кандай Өмүрзак акыбалда? Жакшы. Иштериме ийгилик. Çoğun rahmat. 5-нчи каналга чыгып өткөнгө кубанып атабыз көрүп алып толкундан. Çoğun rahmat, var bolunuz. Biz seni жакшы көрөбүz. Мынагы жакында келе жаткан жанагы концертиңи угуп дагындан бетер сүйүнүп атабыз. Ошого ийгилик. Çoğun rahmat. Ошо 26-сында барабыз биз тагына каласа. Келиңиz. Келиңиz. Чыгып анан чалып коюп атам, көрүп алып сүйүнүп атам аябай. Бар болуңуз. Алып барышы балага да рахмат айланайын. Алып барышы жакырып жайнап өмүргө деп сени атап кубанып атабыз. Каалайын. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat. Салам айтып кой менден ошо балага. Чоң рахмат. Çoğun rahmat. Угуп атат багына. Бар болуңуз. Чоң рахмат айлайын. Ийгилик алдында келе жаткан неметкен чыгармачылык ишиңе. Майли. Çoğun Рахмат. Бар болуңуз. Мен бир тууган агам көрүп алышкан турбайбы? Мен эч кимге деле айткан жокмун. Сен гана чакыргандан келгенсиң. Эми көрүп алышкан турбайбы дейм 5-нчи каналда. Эмнеге айткан жоксуз? Мен келе мен андайым жок. Мен эфирге баратам көргүлө деп эч кимге айтпайм. Анан мен бир тууган агам көрүп алыптыр, абдан толкундап, чын жүрөгүнөн ыраазы болуп сага рахмат айтып атат. Бар болуңуз. Ооба, келсеңиз келесиз да, сиз келбесеңиз менин жакшылык ийгиликтерим болбойт. Сиз дагы бар болуңуз. Инилеримдин, карындаштардын урмат сыйын көрүп, жеңем экөөңүздөр бактылуу байбиче болуңуздар. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Көрөрмандардын жылуу пикирлери бар. Өмүрзак аке акыркы сандары 181 менен аяктаган абонент. Кутманды кечиңиздер менен чыныгы талант. Мында үйүн жокко эсе
өнөрдү сыйлаган, чыгармачылыкты кадырлаган инсандар ушундай болот. Бар болгула. Кыргыздын салттуу музыкасын алып жүрүүчүлөр өрүшүңөр кенен болсун. Ден соолугуңар чын, жараткан силерди ар дайым өзү колдоп жүрсүн деп 181 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Өмүрбек мырзага ден соолук каалайбыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Алдыда боло турган концертиңиз аншлаг менен өтсүн. Мүмкүн болсо жагымдуу чыгармалардан аткарып берсеңиздер суранат элек. Акырсандар 093 менен аяктаган абонент. Сөз түрдө ассаламу алейкум, Өмүрзак замандаш, жакшылык жылоолоп жүрсүн. Алейкум салам. Чыгармачылык бийиктиктер, ийгиликтер болсун. Сураныч мүмкүн болсо билеттер тууралуу айтып койчу, кайсы жактан алабыз дейт. Акырсандар 638 менен аяктаган абонент. Тагы бир SMS билдирүү бар экен. Саламатсыздар, кутманды кечиңиздер менен Өмүрзак Кайыповго чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Чындыгында кайталаңыз талант, кадырлайбыз, сыйлайбыз. Алда өтө турган концертиңиз ийгиликтүү болсун. Мен Аксыдан байланыш жатам дейт. Акырсандары 441 менен аяктаган абонент. Байланышта көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутманды кечиңиз менен? Мен Өмүрзак байкеге аябай талантына тазим демекчимин. Рахмат. Үнү да аябай жакшы экен. Анан Өмүрзак байкеге бир суранышым бар. Ошо менин ата энеме салам айтып койсо. Сөз түрдө колдон келе турган жумуштабыз. Сөзсүз түрдө ата эне деген бул ыйык. Ата эненин ыраазычылыгын алмайынча бейиштин эшиги ачылбайт деп коет бала менен, уул менен кызга. Ошон үчүн атаңыз менен апаңыздын ысымын укпай калдык азыр. Бирок сиздин ушу жарык дүйнөгө алып келген ыйык инсандар апаңыз менен атаңыз бар болсун, ден соолукта болсун, бир туугандарыңдын силердин урмат сыйыңарды көрүп, бактылуу жашоодо жашашсын. Анан жогорудагы көрүүчүлөр кай жактан алсак болот деп атат. Мен маалымат берип койсом, тез маалымат ушул болсун, эми телефондорду айтып коеюн. 0990 91 00 08 0702 91 00 08 деген телефондорго байланышсаңыздар, ушул жактан билет ала аласыздар. 0990 91 00 08 0702 91 00 08. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дал ушул телефон номерларга байланышыңыз, же болбосо социалдык тармактардан Өмүрзак Кайыповдун атайын официалдуу баракчасына баш багып, ошол жактан дагы айтылган телефон номерларды алсаңыз болот. Ага чейин бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Кутманды кечиңиз менен түз байланыштагы кош келиптирсиз. Рахмат, айланай. Угатабыз сизде. Угатасыңар. Оода. Мен Өмүрзак Айдарым айланайын, ушу Чолпон ата, Ушчу суу, Мазар суунун атынан бардыгынан салам барам. Бар болуңуз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мен Өмүрзактын бир тууган агасы Сагын деген бар эле, ошонун классташтары болобуз. Бар болуңуз эже, бар болуңуз. Айланайын, эч качан талантың ташкындай берсин, өмүрүңө Кудайым береке берсин. Амин. Ойлогон ой тилегиңе жет балам, суук көздөн, жаман сөздөн алыс бол айланайын. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Сагындын классташтарынын атынан сага Кудайым ар дайым өмүр тилейм, жакшылык тилейм. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат айланайын. Өмүрүң бар болуңуз. Узун болсун, өркүндөй бер. Чоң рахмат. Мен улуу агамдын классташтары экен. Бар болуңуздар. Сиздердин колуңуздарда чоңойгон болушум керек мен. Өмүрзак мырзанын үнү аябай жагат. Илгерки жашоого кайтып баргандай угамын, ошондой сезим калтырат дейт. Акырсандары 093 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, кутманды кечиңиздер менен. Сиздерди чоң апам экөөбүз аябай көрүп жатабыз. Өмүрзак Кайыповдун ден соолугу чың, өмүрү узун болсун. Алдыда өтө турган концерти жогорку деңгээлде аншлаг менен өтсүн. Көп ытыларды ырдап, элге жакшы маана тартуулай бериңиз. Чындыгында кайталагыз, талантсыз. Мунун баары мага энем жаздырып жатат дейт. Акырсандары 010 менен аяктаган абонент. Бар болуңуз апа, бар болуңуз. Эненин жүрөгүндө ыйык жүрөк жок. Бар болуңуз. Ден соолукта болуңуз. Өмүрзак иним, өмүрүң
болсун көп узак, муундан муунга концертиң болуп өтсүн аншылак деп ыр түрүндө сөздөрү калтырыптыр. 033 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Өмүрзак ага, ишиңизге ийгилик болсун. Чындыгында кайталаңыз талантсыз, ден соолукта болуңуз, алдыда өтө турган концертиңиз жакшы деңгээлде өтсүн. Эмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгын сыйлайт экенсиз, бар болуңуз, сизде инсандар жашообузда көп болсун. Мүмкүн болсо Эмирбек Иманалиевдин ырларынан да ырдап бересизби? Негизи концертиңизде Эмирбек Иманалиевдин ырларында ырдалабы дейт. Акыркы сандары 336 менен аяктаган абонент, бир SMS билдирүү бар. Ага чейин бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутман кечиңиз менен саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз, түз байланыштабыз. Рахмат, кош келдик. Өмүрзак ага. Угатам. Кутман кеч сизге. Өмүрзак ага, сиздин талантыңызга таазим кылабыз. Кулдук, чоң рахмат. Мен деген үн сиздин үнүңүз. Бүткүл Кыргызстан эмес, Орто Азия тааныйт сизди. Чоң рахмат. Сизди көбүрөөк сүйлөтө бербейчи. Бул дагы үнүңүз менен ырдап берсеңиз аябай жакшы болот да. Ырдап беребиз, Кудай буйрса. Каалап элек, жакшы. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кыргызстандын раустурун алган бир мыкты вакилденсиз. Таазим сизге. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Келип түшкөн SMS билдирүү бар. Андан кийин музыкалык чыгармага кезек берели. Эфирибиздин убактысы тарип баратат. Кутманды кечиңиздер менен Өмүрзак агайга ийгилик каалайм. Сураныш мүмкүн болсо жакшы чыгармаларды аткарып берсеңиз, алдын ала чоң рахмат, концертиңиз жакшы деңгээлде өтсүн деп 234 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта соңку көрөрманды кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Кутманды кечиңиз менен. Кош келиптирсиз, түз байланыштабыз. Өмүрбек Кайыпов деген бала кезден бери канча деген эмгектери, канча деген дастандарды, канча деген ырлардын баарын ырдап келатат. Бул кыргыз эл артистиби? Эмгек сиңирген артисти. Эл артистин бербейби? Анан кийин эл артист болуп келатат. Бунун эмгеги деген кандай деген Кыргызстанга белгилүү базардын бири. Рахмат, бар болуңуз. Мен ошол балага деген эл артистин берениге эметтим. Андан кийинкилерге деген эл артист алып атат. Бул бала өтө татыктуу, өтө өзүнүн жүргөн турганы калбеттүү, татынакай, жакшынакай жигит. Ушундай балдарды көтөрүш керек. Ушундай балдарды эл артист кылбасак, кимди эл артист кылабыз биз? Рахмат, бар болуңуз. Мен ошон үчүн балама деген тым ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсү менен бактылуу болуп, эл артистин жеткенине мен каалайм. Чоң рахмат, амин. Амин. Бар болсун. Бар болуңуз. Рахмат. Бар болуңуз. Бай айтат эмеспи, көздүн мочо жерде калбайт депчи. Сөз түрдө эмгек бааланат, барталат. Өнөр дел көтөрөт да. Абада. Өнөр дел көтөрөт. Өмүрзак ака, эфирибиздин убакыты тарип баратат. Мүмкүн болсо бир чыгарма аткара алдагы эфир жыйынтайлы. Ар кечтең ар таңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алмабакты болжоп сайрап. Албактан адашып күгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланган бей, ашыгын издеген ай, үрүл таңдан. Bulukkan gurgurumay, bul geçten günün basbay, buluktun nege monçan ey, bulbulum bulbulumay.
жашайсың жаш бұлбұл тоқтабоғын, жашыды жан жүгі боздабоғын, жашымын көп естеп ал күндерді, жаштығым жаштық аңа оқшы боғын. Сайрашың өткендің еске салып, асанар қаймал күндер четте қалып, булыған бұлбұлдай сені жоқтып, бұйрықсыз сүйімде жектеп алып. Geçten ünün basbay, buluktun degemin çey, bulbulum bulbulum ay. Bulbulum bulukkan gurgurum ay. Vale, kol çavala, Расыл Перели. Өмірзаке, шығармашылық иелік айтып отпайсыз ба? Өнерді ел бағат депче. Шул ел алдында ардайым өнеріңіз тартулап, жашылықтың ғана үстінде жүріңіздер. Чаң рахмат. Алды толы отырған концертіңіз чын жүректен айтабыз, жоғарғы деңгейде болып, өтініштер, сұраныштар менен қайраға да қайталап қойғанға осындай ел тарабынан сұныш болсын сізге. Чоң рахмат, бар болыңыз. Рахмат, бар болыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын ырчысы Өмүрзак Кайыпов агабыз болду. Кудай буйурса, ушул жылдын, ушул айдын 26 апрелде Өмүрзак Кайыповдун жеке концерти Муундан Муун каталышында жалпыңыздарды чакырабыз. 26 апрель улуттук филармониянын чоң залында башталышы 18:30-да. Жалпыңыздарды дал ушундай концерттен келип өзүңүздөргө жан азык алып, музыкадан энергия алып кетүүгө чакырат элек. Билеттердин төмөндө айтылган телефон номерлардан байланышып алсаңыздар болот, же болбосо Өмүрзак Кайыповдун социалдык тармактагы өзүнүн официалдуу баракчасына баш багып кайрылсаңыз сөзсүз түрдө билетке ээ болосуз. Шашылыңыздар, анткени Өмүрзак Кайыповдун алгачкы концерти болгондуктан билеттер саналуу гана калганын эсиңиздерге салып өтөлү. Азыр бизде кыскача жарнамалык түрмөк бар.